Урматтуу достор, биз бүгүн Түркиянын борбору, күнөстүү Анкара шаарында жайгашкан президенттик администрацияга таандык улуттук китепканага барабыз. Анкара шаарындагы улуттук китепкана 2020-жылдын 20 февралында ачылган. 2015 жылдан бери курулуп келе жаткан китепкана 125 000 квадрат метр аянтты ээлейт жана бир эле мезгилде 5500 адамга чейин тейлөөгө ылайыкталган. Биринчи күнү эле Осмон, Селчук жана Заманбап архитектура стилинде курулган китепканага 6000ден ашуун адам келген. Китепкана дүйнөнүн 100 өлкөсүнүн 134 тилинде китептерди топтогон. Түркиянын эң ири китепканасынын фондунда 4 миллион басма сөз жана 120 миллиондон ашык электрондук файл бар. Китепкана имаратында текчелердин жалпы узундугу 201 километрге жетет. Фондунда 2 миллион 39 000 басма булактары, 1 миллион 999 633 басылма жана 13 294 басма журналдар бар. Мындан тышкары 665 000 электрондук китеп, 7 миллион электрондук тезистер жана 209 миллион макала, отчеттор, 77 000 электрондук журналдар, 67 жеткиликтүү маалымат бул китеп кампасынын базасында бар. Бул маалымат ресурстарынын пайдалануучуларга кызматтары Заманбап китепкана илиминин шарттарында берилет. Китепкананын коллекциясы Түркиядан жана чет өлкөлөрдөн келген адамдардан баалуу жеке коллекцияларынан. Ошондой эле өсүп келе жаткан ресурстардын жардамы менен диверсификацияланып чоңоюп келет. Китепкананын кызматтары менен чет элдик жарандар паспортты көрсөтүп, убактылуу билет менен пайдалана алышат. Түрк колдонуучулары китепканага унаадан чыкпай эле кире алса болот. Ал үчүн китепкана кызматкерлерине атайын электрондук өкмөт порталынан алууга мүмкүн болгон тез жетүү карточкаларындагы QR кодду көрсөтүшү керек. Жергиликтүү тилде Жумхурбашканлыгы Миллет Күтүпханеси деп аталган улуттук китепкана Түркия өлкөсүндөгү эң ири китепкана. Ал коллекциялары жана кызматтары боюнча дүйнөдөгү алдыңкы китепканалардын катарына кирүүгө умтулууда. Ал эми алдыдагы көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу бул китепкананы виртуалдык түрдө кыдырып чыксаңыз болот. Урматтуу достор, кымбаттуу катталуучулар, эгерде бул видео сизге жаккан болсо, анда жакты баскычын басып, комментарий калтырууну унутпаңыз. Эгерде биздин маалыматтар сизге жагып жатса, анда башкаларга сунуштап, баракчабызга катталууну да унутпаңыздар. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Бүгүн болсо Анкаранын эң чоң китепканасына келдик. Буюрса азыр болсо ушул жерден сүрөткө түшүп, анын ичине киребиз. Бир жолу көрсөтүп коеюн дедим. Сыртын аябай чоң территориясы бар экен. Тээ жакта КПП бар экен, паспорттарны өткөрөт, полицейскийлер бар. Биз улуттук китепканага келдик. Бул жер болсо кириши. Ушундай фойеси бар экен, чоң фойеси бар экен. Ошол бул жерде болсо Түркиянын эмблемасы, Президенттик администрация. Президенттик администрациянын эмблемасы экен. Ошол андан ары бүгүн биз менен Кудрет агайыбыз. Президенттик эмблеманын кичине кетейин. Мейли. Ортодогу эме Түркия Республикасын билдирет. Чөйрөсүндөгү мына жылдыздар ушул күнгө чейин курулган түрк тилдүү мамлекеттерди жана биздин баягы эгемендик мамлекеттерди. Сонтугай. Аябай жакшы экен. Андан ары андай эмесе бул ушундай бул эмне байкесе? Бул санам. Глобустун тегерегинде болгон ар кандай нерселер бар экен. Колдо коюп кетишиптир. Менин оюмча бул министрлардын колдору окшойт. Түркия Республикасынын илимде, билимде койгон максаттары, анан ошо эмелери да. Мисалы, соромлуу үретим ve tüketim, жоопкерчиликтүү иштеп чыгаруу жана ошону tüketim эле кылыш. Ошол ишке киргизүү. Ошол сындай эмесе биз улантабыз. Биз ошол биринчи этажда. Бул жер канча этаж экен санап көрөлү. Өйдө жака 1, 2, 3 этаж үйдө кетет экен. Ылдый жакка да 2 этаж кетет экен.
Biz azı birinci нулевой таштабыз. Ошол азыр кыдырабыз. Бул жерде мындай болгон лифттер бар экен. Катнакай лифттер бар экен. Ичинде кишилерди көрүнүп турат экен. Ошол китепканада лифттен лифтке түшсөң болот экен. Дагы болсо бул жерде окуу китепканалар башталат экен. Биз азыр кайсы жерге барабыз? Кудайт агайыбыз менен азыр биз китепкананы баштайбыз кыдыртып. Birinci çay içken жерди таңдайбыз. Кудайт агайыбыз өз доцент, ошо филология боюнча, чыгыштануу боюнча, востоковедение деп коет орусста. Ошол бул жер баягы çay içken жер, баягы буфеткене. кофе брейк болгон жер. Мисалы келсек, түштө окурмандарга бул жерде чайлар, эмелер бардыгы бекер. Бекер беле, Ооба, бекер. Окурмандарга бекер. Түштө шорпо берет. Окурмандарга. жакшы экен. Мына шорпону мынтип алып ичебиз, мисалы. Курсак тойгозобуз, нан берет. Жакшы экен. Нан берет экен. Bunu чечевичный суп экен бүгүн, чечевичный шорпо экен бүгүн. Жакшы экен. Анда бүгүн биз болсо бекер ушул Улуттуктун эң жакшы көргөн шорпосу, улуттук шорпо деп. улуттук шорпосун мерджимек чечевичный суп дегенди бүгүн азыр эме библиотекадан ичип жеп анан болсо улантабыз. Анда эмесе экинчи этажга чыктык. Буюрса лифт менен чыктык. Азыр болсо биздин Кудайт агайыбыз ушу китепкана жөнүндө айтып берет. Бул жер окуучулардын залы, бул жер. Ошогондон дагы 3 этажда бар, ушундай бизде. Анан мынандан айланасына 4 ушундай блок бар. 4 блок. Мына жерде китепти алса болот, баягындай ылдый алып түшүп же башка эме кабинетке алып чыгып келсеңер, китепти мына жерден окутуп, мындай карызга алып турсаңыз болот. Жакшы экен. Группа менен иштейин десеңиз, мына жерде аштабыз. Ушунун ичинде отуруп окуса болот, группа. Компьютер менен иштейин десеңер, компьютерлары бар, китепкана. Интернет бар, Интернет бар. Баары бекер. Баары Баары да бекер. Акча төлөтөн жок. Обедте бекер экен. Суусу, чайы, тамагы. Мынайда тартып койду. Ушунан кетет экен. Мен ушул жерге бир сүрөт түшүп алыш керек экен өзүм. Ошондо эмес улуттабыз. Бул жакта китепкана экен. Катты сүйлөшүп койт, ошол себептен бизде карабай. Тактада ошондой экен. Бул жакта андай. Азыр арты этаждан мындай бекер чай, кофе. жакшы турбайбы? Тамагың берет экен, суусуң берет экен, чайың берет экен. Келип чай, суусун ичип туруп, тамагын жеп туруп, китеп окуй берсең болот экен. Канчадан канчага чейин иштейт? Круглосуточно. 24 саат. Биякта болсоң болот экен. Уктаган жери жокпу чейин? Нечто бар. Жакшы экен ошо. Биякта окуп жүргөн байкелерибиз, эжелерибиз, карындаш, энелерибиз ушинтип 24 саат окуса болот экен бул жерде. Анда эмес ортосуна келдик. Көнчө түйнө булактар бар, орусча булактар. Кытайча, корейче. Китепканада эми ушундай болуш керек. İnsana bilmediğin, öğretmediğin, yazmayı öğretindir.
Eldim bari şu. Tekerette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 taş ödeyecek. Şunday bir gidip kanadı bırakayım. Misal nereden Karaya'dan, Karayalı bulaklardan başladım. Kara eski bulaklar. Kitapları bırakayım. Brunei bak. Düştüm. Çıkışta ülkelerde bulaklar. Arapça bulaktır. Arapça. Çili, Tataristan, Tacikistan, Tunus bulaklar var. Alardır Abdullah Kodri degen жазуучусу бар. Ошонун тандалган чыгармалары Өзбекстанда. Алишер Венгрияны көрген. Kırgızistan'da kayda. мына Кыргызстандыкы кичине аз, ошон үчүн өзүнчө эмес жок. Мында Манас университети берген. Мына Кыргызстан жөнүндө китептер Каныбек Иманалиев жазды. Ona baraken Kırgızistan'da bir ele kitap çeken, bir ele polka. Ошон үчүн немеге жазбаптыр. Kırgızca yazıra eken. Ama Cengiz Aytmatov. Bizden sürekli yazarız. Legendası. Kazakistan'daki bir polka var eken, çok polka. Şunday. Kitapta ortasından çıktık. Центральный кругдан. Барлық жерде кітапхана, барлық жерде полкалар. Ошентип аябай көп этажда өтө жана жетен сагым болду жанындагы бирөө экен. Ушуну көрүп турат экен. Жасалган адамдар бар экен. Студенттер, магистрант, докторант. Жана жүрөп эле иштерди нерсе болуп экен. Четтегилерде. Могул жерде экинчи этаждан ким болуп кайсы этажда отурдуктары жазылып турат. Мына азыр мына этаждабыз. Ихан Нума салону. Үчүнчүсү жеке коллекциялар болгон этаж. Төртүнчүсү ошо окуган эме. Эң үстүнкү этажда тамак, обед эмелери бар. Бирок пандемияга байланыштуу азырынча иштебейт. Азырынча беркилеринде иштейт. Негизи пандемия жок болуп эме болгондо үстүнкү этажда тамак жесек болот. Каалаган тамагыбызды сатып алып жесек болот. Алар сатылат, э? Сатылат, анандай Биринчи этажда сатылат. эме бар. Варианттары бар да. Второе, третье дегендер, э? Сладкое дегендер. А первое суу, чай, бекер экен, э? Жок, азыр сибербиз. Бул жерге чарчагандан кийин 5-6 жер. Андан сырткары чакан жыйындар болуп турат бул жерде.
Анан Эрдоганның жанындагы сарайда отурат да, бул сарайдын комплекси, мындайча айтканда Ак үйдүн китепкана комплекси бул жер. Эрдоган жумасына бир жолу убакыты болбосо бир айда бир кеминде келип, мына жерде студенттер менен, ошо окурмандар менен келип ушул жерде жолугуп турат. Маек кылып турат. Жакшы. Анда эми педиатрический библиотекага келдик, География, социология, музыка, искусство. Ушундай китептер экен балдар үчүн. Кабиналар отуруп телевизордон караса эме көрөт, ойнойт. Ушундай. Балдар киргизе берет, канча жаштан баштап киргизет? Айырмасы жок. Чектөө Чектөө жок. Анда жакшы экен, балдар менен келсе болот экен. Мындан китепти издесе болот. Кайсы китеп керек? Мындай убактардын көбү ушу балдарга. Жакшы. Мисалы Жасус кампы. Детский атавиат. Гипсы. Efsane komutanlar. Zaferler. Генералдары. Саат шундан Генерал. зомби балыгын ушундай детский убактарда бул жерде. Балдардын китептери экен. Балдар үчүн бир чоң бир библиотека Совет дöwрүндө. Биз библиотекага көп барчу библиотекалар көп эле. Андан кийин ал библиотекалардын баары тең жабылды райондордо. Ошондой бир акыбалга да келип калдык. Ошонун баарын жандандырыш керек кайрадан. Бул да ушул китепкананын туалети. Китепканадан чыктык. Мындай бир китептердин сонун эмеси бар экен. Памятник деп койбой, хейкел деп коет түртүптөр. Ушундай бар экен, хайкели кыргызча. Анан тиги жерде студенттерге отурат, курсанттар. Аскер курсанттарга отурат окуганы. Аябай көп экен. Баары тең китепканага атышат.